бедел жакты карап алып, силерди эслеп ыйлап турам. Жаш куюлуп көзүмдөн. Бир кыргыздын туягымын, аламатта аман калган өлүмдөн. Киши эмесмин кандаштарым, мен силердин кайгыңардан бөлүнгөн. Арманым бар өзөгүңдү түттөгөн. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыз тарых жана ата бабаларды эскерүү деген темада болот. Бул күндүн тарыхына кайрылсак, Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси боюнча 7 ноябрь Октябрь революциясынын күнүн тарых, 28 ноябрды ата бабаларды эскерүү күнүнө алмаштырган мыйзам долбоорун парламенттин талкуусуна чыгарган. Парламент бул демилгени колдоп 2017 жылы 22 ноябрда 7-8 ноябрь күндөрү расмий майрам катары бекитилген. Мобилизация жөнүндө падышанын жарлыгы элдин сабырын кетирип, 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө түрткү берген. Падышанын армиясы куугунтугу менен жазалуу операцияларынан улам Кытайга качууга аргасыз болушкан. Кыргыз калкынын Кытайга массалык жана шашылыш миграциясы курмандыксыз өткөн эмес. Жолоочулар асказоолордон өтүүгө аргасыз болушкан. Адамдар жолдун шарттарына чыдабай сууктан өлүп, мал жандыгын жоготуп, асказоолордон учуп кырылышкан. Бул көтөрүлүштө 200 миңдей кыргыз өлүп, түндүк Кыргызстандын калкы 41,4%ге азайган. Жеңилип калганына карабастан, көтөрүлүштүн тарыхый мааниси зор. 1916 жылдагы окуялардын артынан эле Орус империясында февраль жана 1917 жылдагы Октябрь революциясы болгон. Биринчиси Орус империясында падышанын бийлигин жойгон, ал эми экинчиси бийликке большевиктердин келишин жана СССР деген жаңы мамлекеттин түптөлүшүнө алып келген. Бул майрамдын максаты ата бабаларыбыздын жана бүгүнкү бакубат турмушту негиздеген элибиздин атын жана байыркы тилибизди кылымдар бою сактап келген эгемендүү Кыргыз Республикасын түзүүгө жана бекемдөөгө жол ачкандардын жаркын элесин ыйыктотуп өчүрбөө болуп саналат. 1937 жылы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылып кеткен 137 адамдын сөөгү чоң ташта 1991 жылы 70 жылдан кийин казылып алынып, кайра чоң салтанат менен көмүлгөн. Бул жерде бейкүнөө атылып, кийин кайра акталган Кыргыздын залкар мамлекеттик жана маданий ишмерлеринин сөөктөрү жатат. Репрессия курмандыктары түбөлүк жай алган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Ата бейит деп аталып калган. Биздин эгемендүү турмушубуз үчүн өз жанын курман кылып атууга кеткен инсандардын кыскача тарыхына көңүл бургула.
Topoloğu tozып olup, tozup gitti gayran el. Öz elinden adaşıp, bozup gitti gayran el. Tüköngen soň uy içi, kiyimin sattı gayran el. Baş koşup çoğup ayrılabay, saylap jüret gayran el. Azatlıktın eňsesip, zarlap jüret gayran el. Чыркырап чындык күрөшсө, ката түздөлөт. Чыңгыздай болуп атасын, уулу издемек. Чырметип көздө ирмебей, кээде кыйналам. Чыкыйга такап тургансып, Эжов пистолет. Чоң таштын сырын 50 жыл аша сезбедик. Чогулу эми бейитке турдук эскерип. Азаттык алган ата журт үчүн улансак, аталар үчүн курабыз өлбөс эстелик. 80'e çıkan avuşka öldü. Sekelek kızlar mungzardı gördü. 8'ge yaşı tololek bala. 8'ge tolboy korduktu gördü. Çırkırap çınlık күрөшсө ката түздөлөт. Чыңгыздай болуп атасын оол издемек. Чырметип көздөрмөбөй кээде кыйналам. Чыкайга такап тургансып Эжов пистолет. Чоң таштын сырын 50 жыл аша сезбедик. Чогулуп эми бейтке турдук эскерип. Азаттык алган ата Армандуу дүйнө пиндесин мынча кейитмек. Аталар жайын атады ата бейит деп. 138 жүрөктү мында көмөптөр. Жүзүнө барда жаманып алган тейитбек. 138 жүрөктөн угам какканын, 138 телектен онтоп жатканын. Жүзүң кур сенин жок окшойт чагылган ушум дүйнө. Адамдан ашкан акылдуу акмагың. Кыйдылар издеп кыйкымды таап, кылданда бир жанды камаптыр кайтпас зынданга. Аталар кокуй акым жок болмок. Менин да аталар жаткан бейитке таазим кылганга.